Салам барыңыздарга. Жаңы СММ адисине кантип жумуш тапса болот жана кандай принциптерди карманса болот деген 11 кадамды жөнүндө айтып берейин. Эң эле биринчиси бул резюмеңизди даярдап алып, ушул телеграм каналдарда подписка болсоңуз болот. Экинчиси болсо, сиз өзүңүздүн резюмеңизди, сайттар бар бизде азырчы, вакансия, работа Кыргызстан, работа Бишкек деп Google'га кирсеңиз, ар кандай сайттар бар, жумуш KG жана башка да. Job KG мурункудай чыкпай калды, азыр Headhunter деп жана башка сайттар бар. Ошол сайттарга өзүңүздүн резюмеңизди размещать этип, толтуруп, анан күнүгө улам карап турушуңуз керек. Канча ответ келди, кандай запростор барып атат. Ошолорго сразу реакция жөнөтүп, сиз уже резюмеңизди почтасына жөнөтүшүңүз керек. Үчүнчүсү болсо бул ошо мониторите да, постоянно мониторите. Андан кийинкиси болсо аккаунтуңузду сурашы мүмкүн. Сиздин аккаунтуңузду көрүп берсем болобу депчи. Сиз обязательно аккаунтуңузду караңыздар. Аккаунтуңузду карап, упаковка кылып алыңыз, работаларыңызды көрсөтүңүз. Андан сырткары 4-чү пункт бул телеграм канал ачып, ошол жака кейстериңизди сактаңыз. Съемка кыласызбы, видео съемка кыласызбы, до, после аккаунттарды жазайсызбы, бардыгын ошол жака мен кейстерим деп жашнакай кылып упаковка кылып алсаңыз болот. Вот мои работы деп. Үчүнчү эмки пункт болсо бул окружение, знакомые, тууган тушкандардын баракчаларын жазап, аларга съемка кылып, тааныштарыңызды, курбуларыңызды барып тартып, сүрөткө тартып, аны монтаждарды кылып, бутиги бизнеси барларга дагы жазып, алар туугандарыңызга ошондо бир кейстерди жазап койсоңуз, кейс деген эмне? Бул сиздин работаңыз. Кандай сен чачты жакшы жасайсыңбы? Көрсөтчү работаларыңды дегенде эле, инстаграмыңды көрсөтчү, тырмакты кандай жасайсың дегенде эле сиздин дагы работаларыңызды сурашат. Бул нормалдуу көрүнүш. Сиз деле мисалы үчүн бир жака бараарда чачыңызды туп-туруаз блондинка болгум келсе, мен бирөө мага айтканга ишенем, же болбосо инстаграмын сурайм, отзывдарды карайм. Туурабы? Сиздер дагы ошол нерсеге даяр болушуңуз керек. Андан кийинкиси болсо бул SMM медиа, менде окшогон продюсер, наставниктерге өзүңүз жазыңыз. Мен SMM курстун бүттүм, практика катары сиздерде стажировка өткөнгө мүмкүнчүлүкпү деп, мүмкүнбү, же сизге менеджер болуп берсем болобу деп өзүңүз ачык жазып, стажировка, хотя бы темп, ритмге түшүш үчүн, хотя бы понять, вот кантип иштешет экен SMM адисти, кандай тапшырмалар берет экен. Мисалы үчүн мага практикага келгенде жумуштарды аябай берем, ошол темпти көрөм да, ал кыз кандай справляться этет экен. Элементарно мага жазганда катасыз жазабы, түшүнүгү кандай экен, баардыгы маанилүү да. Андан кийинкиси болсо бул ниет. Ниеттен көп нерсе зависит этет да. Сен ниетиң жакшы нерсени үйрөнүп, жазган сөздөрүңдөн, инстаграм элементарно мага деле да, мага мына 3 жылдын ичинде ар кандай айымдар жазат да, эмчи. Текстен жазгандан баштап голосовойдон, мен эми голосовойду чынын айтайын 2x, 3x менен угам. Уккум да келбейт, потому что у меня прям жесткое сопротивление WhatsApp'та момдай голосовойлорго. Жестко менин командам билет, мага только текст жазышат, короткий текст жазышат, потому что мусор сөз сүйлөбөй деп айтам мен. Анан мен убактым жок да, кечке монтип жазышып ушакташканга дагычы. Ошон үчүн азыр дагы көп везде номерлер, менеджерлердики болуп атат да. Элестетиңиздер, убакыт эң негизги байлык убакыт. Акчадан да баалуу мен үчүн азыр убакыт да. Анан ошол убактыңды эмнеге пайдаланып атасың да? Караңыздар. Анан четко, ясно, текст менен жазганда дагы буквадан деле замечать этетим да. Бул депрессиядагы 10 жылдан бери үйдө отурган аялбы, же кандай аял, ушундай прям сабаттуулугу, грамотность, все замечается, интонациядан, сүйлөгөндөн, и текст жазгандан да, ушунун баардыгын сиз да клиент менен сүйлөшүп атканда, переписка кылып атканда баардыгын учитывайте. Андан кийинки пункт болсо бул уверенность да, өзүңүн самооценкаң. Мисалы үчүн онлайн макул сүйлөшөлү деп голосуң менен сүйлөшкөндө, аудио менен, же болбосо видео звонок инстаграмдан, WhatsApp'тан жазса, же болбосо жандуу жолугушууга чакырса, макул мен баракчамы алып барып берчи, сүйлөшөлү кел деп жолугууга барганда, клиент сени карайт эң биринчи. Сен биринчи, мен албетте биринчи энергетикасын карайм да, анан кийинген баары карайсың да, кийинип, аккуратность, өзүнү кантип алып жүрөт, кантип сүйлөйт, баардыгын мындай байкайт. Ошон үчүн сиз өзүңүзгө ишениңиз. Начинающий SMM специалист эмес,
курсту бүттүм, ооба практика жүзүндө 1-2 аккаунтты алып бардым. Азыр биринчи айга там, я не знаю, 5.000 или 8.000 иштегенге даярмын. Жакшы иштешсек дальше мындай 10.000, 12.000, 15.000. Эми бул пример айтып атам да силергечи, чтобы силерге дагы ага дагы мындай кейс болуш үчүн да. Ошон үчүн эң негизгиси бул мага эмнеси жагат айтайынбы? Мага мисалы үчүн көп СММ-адистер жазат да, мен алыңызчы жумушка депчи. Мен айтам, жок, мен өзүм окуучуларымды эле гана алам депчи. Анан ошол СММ-адистерин кана работаларың вакансия эменде резюмеңди көрөйүн десем, резюмени азыр Телеграмдан эле ссылкасын жөнөтөт. Телеграмына кирсем, анын работалары турат. СММ-адис катары видеолорду жасагандарын, баракчаларды до после жасаганын, обработка кылганын, макетке, таргетке макеттер жасаганын, сайт жасаганын баардыгын сактап алышкан да. Анан көрүп, видео монтаждарын көрүп, кейстерин көрүп, о, круто деп, давай поработаем деген случайлар болгон. Ошон үчүн сиз дагы эң негизгиси өзүңүздү, күйөөңүздү тартасызбы, апаңызды тартасызбы, видео монтаждарды тартып, эстетичный видеолорду көбүрөөк тартыңыз. Ошондо сизге сонун результаттар болот.